Биз жашаган дүйнө ары табышмактуу жана кызыктуулугу менен сөз кылууга арзыйт. Анткени биздин дүйнө биз билген ачылыштардан да такыр бирок, күтүлбөгөн табышмактуу жандыктарды, кубулуштарды, окуяларды ар дайым тартуулап келет. Ооба, биз жер шарынын баардык булуң бурчун изилдедик, ачылыштын баарын ачтык. Бүтүндөй анда жашаган жандыктарды таптык дегенибиз менен, чындыгында биз жер шарынын аз гана бөлүгүн изилдеп бүттүк. Анткени дүйнөдө ондогон али адам буту баса элек 8000 метрден ашык болгон бийик чокулар жатат. Ал эми жер шарындагы али адам жете элек деңиздин түпкүрлөрү бар. Айтылгандай, биз деңиздин болгону 5% гана тереңдиктерине жеттик. Жер шарында болсо жыш токойлуу тропиктик токойлордун түпкүрүнө али жете элекпиз. Бул гана эмес, дүйнөдөгү тоолордун кучагынан орун алган үңкүрлөр, тоо көңдөйлөрүндө кандай жашоо бар. Жер алдындагы көлдөр, дарыялардын пайда болушу, Антарктиданын адам жетпес аймактары али ачылбай келүүдө. Айрым изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын жерде бир дагы изилденбеген, ачылбай калбаган сыр деле калган жок. Андан көрө асман галактикаларын изилдешибиз маанилүүрөөк дегендери да бар. Бирок дүйнөнүн кызыгы түгөнбөйт дегендей, илимге буга чейин белгисиз али ачыла элек сырдуу ачылыштар, кубулуштар ал сөздөргө бөгөт коюп отурат. Жогоруда айтылгандай, деңиз деңгээлинен 8000 метр бийиктикте кандай жандыктар бар, кандай кубулуштар болушу мүмкүн? Же бизге али белгисиз болгон тропиктүү токойлордун түпкүрүндө цивилизациядан кабары жок кандай адамдар, жаныбарлар жашайт болду экен? А балким бир кезде кырылып жок болгон ал ажыдаарлар биз изилдей албай келген деңиздин түпкүрүндө, тоо көңдөйлөрүндө бугуп жаткандыр. Булардын сыры качан ачылат? Качан адамзат дүйнөнү толук изилдеп бүтөт? Бул бүтпөс суроо адамзат жер шарына жашап өтмөйүнчө жарыла берет сыяга. Анда биз сиздерге биз жашап жаткан дүйнөдөгү табышмактуу жандыктар, кубулуштар тууралуу айтып беребиз. Бул окуялар, табышмактуу үрөй учурган кубулуштар кечээ өткөн 2019-жылда болгон. Италиянын Милан шаарында жашаган бир адам капысынан кетип баратып жол өткөлүнөн өтүп бараткан жандуу салафан баштыгын уюлдук телефонуна тартып алганга үлгүргөн. Болгондо да ал салафан баштык туш келди жерден эмес, жол кесилишиндеги жайгашкан өткөлдөн өтүп бараткан. Салафан баштык өтүп бараткан кезде болор болбос жел болуп турган. Бирок ал жел салафан баштыкты кадамдатып бастырбайт эле. Салафан баштык болсо кадимки акыл эстүү жандыктай жай баракат кадам таштап кетип бараткан. Бул видеону көргөн адамдар муну иллюзия деп ишенишкен эмес. Ал эми кээ бир адамдар ал салафан баштыкка шайтан кирип алган деп эсептешет. Дагы бирөөлөр болсо бул баштыкты кимдир бирөө дубалап койгон деп айтышат. Уюлдук телефонго тартып жаткан адам салафан баштык арка yüzгө өтүп кеткенче толук үзбөй тарткан. Бул видеону али күнчө төгүнгө чыгара турган бир да жыйынтык чыккан эмес. 25 жаштагы эне түн ортосунда капысынан кичине кызынын чыркоолонуп, ыйлаганын угуп койгонгон. Жыйынтыгында ал кичине кызынын денесинен көгөртө кармаган же соккудан калган көгүш такты көргөн. Жаш эне кызынын денесиндеги так эмнеден болгонун түшүнүүгө аракет кылган. Бирок кызы катуу коруп калгандыктан энесине эч нерсе айтып түшүндүрө алган эмес. Андыктан жолдошу экөө кызынын бөлмөсүнө коюлган видео көзөмөлдү текшерүүнү ылайык деп табышкан. Алар видео көзөмөлгө жазылып калган. Видео жазуудан белгисиз бозоргон кыймылды көрүп, үрөйлөрү чыккан. Бозоргон белгисиз жандыктын турпатына караганда эркек адамдын түс бөлүм берип турган. Ал кыздын жанынан өтүп баратып, абага сиңип жоголгон. Эске сала турган болсок, бул үйдүн мурдагы жашоочусу карган кемпир болгон. Ал кемпир белгисиз себептер менен жамбашы сынып, ордунан турууга дарманы жетпей каза болгон. Кемпирдин сөөгү өлгөндөн кийин бир топ күндөн кийин гана табылган.
Айтсак, бул үйдө бир гана кемпир жашабастан шизофрения же жин оорусу менен ооруган иниси да жашаган. Үйдүн азыркы тургундары бул үйдүн ээси бар жана андан тезирээк кетпесек арты жаман болот деп башка жака көчүүнү ойлоп жатышат. Мына бул видео жакында эле Никарагуадан тартылып алынган. Бир караганда бул бакта отурган элес адамдыкы деп ойлойсуң. Бирок анын канаты бар. Ооба, сиз муну даярдалган видео атайы бир адам канат тагып, анан бактын бутагына отуруп алган деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок бул чыныгы тартылып алынган съемка. Андыктан видеодогу белгисиз канаттуу жандыктын канаттары табигый кыймыл менен кагылып жатканын байкоого болот. Андыктан кол бутун кошуп, канаттарын кыймылдатуу менен кыймылда болуу бир эле мезгилде мүмкүн эмес. Демек бул видеону төгүн деп айтууга болбойт. Анда бул видеого эмне болгон жандык түшүп калышы мүмкүн деген ой келет. Ыйык китептердин көпчүлүгүндө бир ооздон акыр заманга чукул адамдар аркылуу табышмактуу жандыктарды көрө баштайт. Жана убакыт өткөн сайын алар уламдан улам көбөйөт деп жазылган. Бул байыркы ыйык китептерде айтылган белгисиз жандыктардын бири болгон болсо, демек акыр заманга аз калды деп билүүгө болобу? Кийинки видеого өзгөчө кубулуштун бири тартылып калган. Италиянын Палермо шаарынын тургундары кызыктай бир кубулуштун күбөсү болушкан. Алар шаардын көчөлөрүнүн биринде кечке жуук бир жерге гана жаап жаткан жаанды көрүшкөн. Бул кубулушту бир караганда кадимки крандагы суу бир жерге агып жаткандай элес калтырат. Бирок ал тушта эч кандай кран же суу ага турган түтүктөр жок эле. Жаан бир канча метр квадраттын ичинде жаап жаткан. Бул кызыктуу кубулушту карап турган кээ бир адамдар тынымсыз жаап жаткан жаанга кадимки үйдөгү душка жуунгандай жуунууга да өтүшкөн. Бул табышмактуу кубулуш болуп жаткан жерге полиция кызматкерлери да жете келишкен. Кызыгы, алардын келишинин максаты белгисиз болгон. Бул жаандын бир жерге куюп жатышына айланадагы бир дагы суу түтүктөрүнүн тиешеси болгон эмес. Изилдөөчүлөр бул кубулушту сейрек кездешкен аномалдык кубулуштардын бири деп эсептешет. Ал эми мына бул видео Турциянын аймагынан тартылган. Бир адам күндөгүдөй эле базардан товар жүктөп жаткан. Анан эле ал күтүлбөгөн жерден кимдир бирөөнүн үнүн угуп, ийинге таптап өткөн адамды көрөт. Ал таптап эскертип өтөөр менен темир дарбаза келип жабылат. Кызыгы, дарбаза келип жабылып калаарын алдын ала билген адам тиги экинчи адамды кантип эскертип өткөнү болууда. Анан да дарбаза жабыла электе жүк ташуучу унаа өткөн эле да. Анда кантип жүк ташуучу унаанын аркасынан жабылып кала турган дарбазаны тиги бейтааныш адам алдын ала билди. Эгер ал бейтааныш адам экинчи адамды дарбаза жабылып калаарын эскертип өтпөгөндө, темир дарбаза коюп кетмек да жыйынтыгында оор жаракат алып келмек. Бул жаракаттан аман калган адам али күнчө дарбазанын соккусунан кантип аман калганына жана тиги алдын ала билген адамдын эскертип өтүшүнө таң болуп келүүдө. Кандай болгон күндө да Кудай бир чоң кырсыктан сактады.
Англиянын Саутенд-он-Сити шаарынын аймагынан болсо бир адам көрүнчү арбакты видеого тартып алууга үлгүргөн. Ал адам тартып алган арбактын сөлөкөтү бир кездерде айтылып келген болмуштарга байланышы бар деп эсептейт. Ал болмуштардын биринде мындан 10 жылдай мурда бир жаш жигит айлананы туман каптап турганда жол кыскартууну көздөп темир жол тилкесин кесип өткөн. Жыйынтыгында поезд күү менен келип жаш жигитти сүзүп кеткен. Жүрөгү түшүп калган поездин айдоочусу бул жерге полиция кызматкерлерин чакырган. Бирок полиция кызматкерлери келип, ал сүзүлгөн жаш жигиттин денесин таппай койгон. Болжолдоолордун биринде жаш жигиттин денеси поездге урунганда жанындагы сууга келип түшкөн. Бул окуядан кийин бозомтук арбактын сөлөкөтүн ошол аймактан көрө башташкан. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында бул арбак мезгил менен адамдарга көрүнүп турат. Бул бозомтук тарткан арбакты тартып алган адам ошол мезгилде дал ушул аймакта сейилдеп жүргөн. Бирок бул арбакты тартып алган адам тартуу учурунда аны байкаган да эмес. Болгону бул ысымал бозомтук элести көргөн. Качан гана кечинде тартып алган видеону текшерип жатканда кишинин башы жана далы тулкусу видеого түшүп калганын байкаган. Эгер видеону чоң экранга коюп көрө турган болсок, андагы сөлөкөттүн чынында да адам сөлөкөтүн берип турарын байкайсыз. Мынамындагы бугуларга жугуштуу вирус тараган. Бул бугулар Америка токойлорун мекендейт. Жугуштуу вирус бугуларды зомбиге айланткан. Бугуларга бул жугуштуу илдет 2019-жылдын башында жуккан. Кыска мөөнөттүн ичинде, же тагыраак айтканда, 2 айдын аралыгында бул илдетке жүздөгөн бугу маралдар чалдыгып кырылган. Изилдөөчүлөрдүн айтымында, вирус далы жана баш мээни жабыркатып, акылдан тандырат. Бирок бул жерде ооруну вирус козгобостон, андагы эмбрион чакырат. Бул вирус башка вирустардан өзгөчө жана кооптуулугу менен айырмаланат. Бул вирус жаныбардын мээсин жей баштайт да акылдан тайдырат. Бул аралыкта жаныбарлар акырындан арыктап, салмак жоготуп, алсыздыкка жетет. Акылдын айнышынан тең салмагын жоготуп, кыжырданууга өтөт. Мындан улам ал жаныбарлар адамдардан коркпой калат. Баарынан да үрөй учурганы, бул ооруга чалдыккан жаныбар узак убакытка дейре инкубациялык мөөнөткө кабылып, бир канча жыл инфекциянын өзүндө алып жүрөт. Демек бул аралыкта ал илдетке кабылган жаныбар адам үчүн болобу айтор баардык жандуу жаныбарлардын баарына илдет жугузуучу болуп саналат. Ошондой эле бул илдеттин дабасы азырынча табыла элек. Бул видеону тартып алган адам ошол кездеги толкундануу жана коркунуч сезимдерин унута элек болсо керек. Айтылгандай эле бул видеону капысынан тартып алууга жетишкен адам ошол кезде балык уулап отурган. Дал ошол маалда суу астынан гиганттык анаконда сүзүп чыккан. Болжолдоолор боюнча ал жыландын узундугу кеминде 15 метрде түзөт. Эси чыккан адам ал сүзүп кеткенче кыймылдабай тартууга киришкен. Бул окуя Бразилиядагы Сокори дарыясынан тартылып алынган. Бул окуядан кийин
Жергиликтүү жашоочулар үрөй учурган анакондага жолукпаса экен деп жашап келишет. Видеодогу анаконданы карап көрсөк, ал чынында да абдан зор жана узун экендиги көрүнүп турат. Ал дарыяны сүзүп өткөндө дээрлик көпүрөдөй аркы жээкке жетип, сууну бөгөп калган. Видеодогу анаконданы карап болжой турган болсок, ал кадимки кырылып жоголгон бир кездеги динозаврлардын замандашы Титанобоа анакондалары мындан 60 миллион жыл мурда жашап өткөн жаныбар. Анын денесинин узундугу 15 метрге жетсе, салмагы дээрлик 1 тоннага барабар болгон. Американын Аризона штатына караштуу Прескотт шаарынын тургуну капысынан асманда асылып турган гуманоидке окшош нерсени байкаган. Ал дароо уюлдук аппаратын алып чыгып, белгисиз объектини тартууга киришкен. Бул белгисиз объекти учурда интернетке жүктөлүп, ал тууралуу кызуу талкуулар жүрүп жаткан кези. Ал талкуулардын бир тарабы аны гуманоиддердин учуучу кемеси деп бүтүм чыгарса, бир тарабы белгисиз бөлөк дүйнөнүн жандыгы адашып келип калган деп айтышат. Ал эми муну тартып алган видеонун автору көбүрөөк экинчи болжолдоолорго таянууда. Ошондой эле ал чыныгы профессионалдык камерага тартылбай калгандыгына өкүнөт. Анткени уюлдук аппарат андагы белгисиз нерсенин тулкусун даана ачып бере албай калган. Анын айтуусунда, асманда асылып турган объект кадимкидей кыймылдап, жандуу элести берип турат. Бул аймакта акыркы кездерде буга окшогон ар кыл кубулуштар, көрүнүштөр тез болуп келүүдө. Американын Техас штатынын жашоочулары мына бул видеого түшүп калган көрүнүш чынында да айныксыз болгондугун айтышат. Ал видеодо кара мышык үйдөн чыгып эле бир нече секундтун аралыгында абага сиңип жоголгон. Видеодо көрүнүп тургандай, көздөрү күйүп келаткан кара мышык туура эле үйдөн чыгып, кыштан тургузулган түркүктүн жанынан бурулуп эле жоголуп кеткен. Эң алгач эле анын алдыңкы буттары, андан кийин бүтүн денеси жок болгон. Интернет көрүүчүлөрдүн талкуусуна түшкөн бул видео тууралуу ар кыл болголоолор жүрүп жатат. Ал кептердин биринде кара мышыктын абага сиңип кетиши аны тарткан камеранын сапатынын начардыгы себеп болгон. Камеранын сапаты жакшы болбогондуктан күүгүмдө кетип бараткан мышыкты караңгылыктан ажыратып тарта албай калган. Ал эми кээ бир көрөрмандар бул мышык бөлөк дүйнө менен байланышы бар деп эсептешет.